Саламатсыздарбы? Биздин чакан ишкана Каракол шаарында жайгашкан. Азыркы учурда биз темир бозилерди жазып атабыз. Ушундай темирлерди жазып атабыз. Азыркы учурда 7-8 киши иштейбиз. Азыр эми биз ошо өзүбүздүн продукциябызды ошо бозилерибизди сиздерге жакшынакай көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Бул 6 метрлик бози өзү. Диаметр 6-6 болот. 49 ууктан турат. Ууктар болар эсептелет да. 49 ууктан анан 3 керегеден эметилет. Бул 6 метрлик бози өзү. Бул сырткы келбети ушул, темири сөөгү десек туура болот. Бул өзү бышык темирден жасалат, өзү сийип жасайбыз. Бул керегелери 3кө бөлүнөт. Бул ууктары болсо 49 уук болуп эсептелет 6 метрдике. Андан сырткары темирлери российский темирлерден жасайбыз. Өзү негизи бышык эле, мына шамалга дагы, эмеге дагы кичине бекемирээк болот да. Бул кичине 8 метрлик бози, керегеси аябай өтө чоң болот. Мындай ачыл жайылат да, бул кыргыз бозиде эле. Бул оорураак болот да. Материалдарын сиздерге көрсөтө кетсек, мына бу 5 метрлик бозинин жаңы эле тигип бердик. Азыр материалдарын көрсөтүп берип коелу. Сырткы келбети ушундай байкабай. Биягы 3 кат келет да. Биринчи каты брезент, андан кийин плащовкасы келет, жан өткөрбөгөн. Анан ак кийиз, синтетика кийиз деп коет, ошондон кетиребиз. Сырткы оймосу. Анан турдугу биягы 4 кат келет. Ар бир лентасынан бери, жипшусунан бери өйдө полный комплект беребиз. Ичкисин көрсөтө кетсек, ичине кирсеңиздер. Жалпысынан сырткы ички көрүнүшү ушундай болот. Мунун түрлөрү, могул турдук деп коебуз. Ошо турдуктун материалдын түрлөрү бар. Кызылы, жашылы, бардогу, сыгылып айтор ва клиенттин өзүнө тамдаган эмелери бар да. Бул өзү турдугу да сыртты 3 кат болчу, эми турдугу 3 кат келет. 4 кат келет, то есть. Мына биринчи каты, анан бул кара кийиз менен жабабыз байкабай. Анан плащовка. Көк зонтиги жан өткөрбөк. Анан бул брезент опкат. Жылуулугу кандай болот? Жылуулугу бул көбүнчө жайкыга расчет алынган. Кышкыга албетте суу келип калат. Көбүнчө жайлоого, көл жээкке, ортого, баягы кээ бирөө тапчанын ордуна алып калышат, конок тозгонго айтор, ар кандай бизнестерге алып атышат дегендей. Саламатсыздарбы? Бизде мына боз үйлөр мындай материалдар менен жасалат. Булар деген бизде турецкий материалдар, калың, качествосы аябай жакшы. Обычно биз деген расцветкасына жараша ушул материалдар менен жасап беребиз. Клиенттер өздөрү келип тандашат материалдарды. Бирөө бирюза, бирөө серый, бирөө жашыл деп тандашат өздөрү. Ушуга жараша биз боз үйлөрдүн турдуктарын жасап беребиз. Бизде деген мына турдуктар мындай жасалат. Эшикте тигилип турган боз үйлөрдүн турдуктары ушулар мына. Бул бардык клиенттер ушу тандап кеткен расцветка боюнча жасаганбыз мына. 6 метрге, 5 метрге ар бир клиенттин табитине жараша жасап беребиз. Анан бизде деген өзүнчө мындай сырткы жабык баштар жасалат, оймо менен атайын бичип алып жасайбыз, чач тагып. Анан ички жабык баштар жасалат мындай болуп. Мына бардык ушул жактан, ушу эжекелерибиздин колунан чыгат мунун баары. Канча убакыт кетет? Бир боз үйгө бир күн убактыбыз кетет негизи. Бычып жасаганыбызга, бир турдукту жасаганыбызга мына буну. Муну деген биз деген биринчи деген бардыгын бычып алып, ийне менен тепшип чыгабыз кайра. Анан кайра биз машинага салып 4 катты бириктирип тигебиз. Негизи 4 кат болот. Ичине тар салынат, плащовка салынат, атайын фитер деп коет, кара кийиз, ошонун бардыгы ичине салынат. Анан ички бетине бул материалды каптап беребиз 4 кат кылып. Эң эле сыртына брезент кетет, андан кийин плаш кетет, плаштан жан өтпөйт. Анан биз деген ошол турдуктардын капталын, сыртын мондай кылып ачык кылып тигебиз. Эмнеге десеңиздер, бул деген баягы жан жаганда
жан келип плашка тиет, тардан өтөт. Плашка тийгенде плаш менен ылдый көзү жерге сыдырылып жан түшүп кетет. Мына бул үстүңкү үзүктөр. Үзүктөр бизде 3 кат болот. Эң эле ички бетине мындай кийиз кийет, синтетика, Кытайдын кийизи, калпактын кийизи бул. Андан кийин барып плашовка кийет. Мына ушул плашовка бизде чоң роль ойнойт да, жан өткөзбөйт. Жанды өткөзбөйт, такыр жан өтпөйт бул плашовкаданчы мына. Плашовка, анан плашовкадан кийин анан барып эң эле сыртына апапакай болуп брезент кийет. Брезент. Андан кийин бизде мондай деген чоң сонун түндүк жабыкпаш деп коебуз, красотасы. Жанагыл турдугуна жараша мунун баары жасалат. Ушу боз үйгө кошуп беребиз мына бунун баарын. Турдугу кандай свет болсо, түндүк жабыкпашы да ушундай свет болот мына. Чачысы менен бардыгы сонун. Андан кийин эң эле тоже жакшы главный роль ойногон бул төтөгө деп коебуз. Жанагы боз үйдүн сыртында тигилип турган фундамент деп айтсак болот. Бул баягы боз үйдү баткактан, жаан чачындан, ар кандай кирлерден сактайт бул. Муну алат, жуйт, кайра тагып коет, съемный болот да, калың жакшы. Анан бизде дагы отдельно мындай коздогон, мондай люстраларыбыз бар боз үйгө. Ар бир боз үйдүн өзүнүн размери менен, мисалы могул 6 метрлик боз үйдүн люстрасы. Ушулар тагылат, эки четине коздук үчүн тагылат булар. Бул боз үй 12 метрлик боз үй. Мындан чоң дагы боз үйлөр жасайбыз 16 метрге чейин. Бул 12 метрлик боз үйгө бир 70-80 киши кенен батат. Түндүгү болсо 3,5 метр, бийиктиги 6,5 метр болуп калат. Керегенин бийиктиги 2,5 метр. Абдан кенен боз үй да, аурасы да жакшы болот экен, кенен болуп абдан сонун болот экен мындай боз үйлөр. Ошол заказдар түшсө жасай беребиз. Мындай боз 5 саат, 6 саатта чечебиз. 2 күндө уже эметилет да, куралат. Курап полный бүтүрүп тигип беребиз 2 күндө. Каалаган жерге алып барып тигип, кайра чечип алып кете берсе болот. Бул баягы Кыргыздын боз үйүнүн эмеси да, аналог, конкуренти. Баары техника өсүп атпайбы? Анан жыгачтын ордуна эле темир. Жыгач менен мынча чоң боз үйдү карматыш кыйын болот экен. Анан ошол темир менен жасап атабыз. Так мындан чоңдорун да жасаганбыз 16 метрлик. Туркияга кеткен боз үй. Эми Турцияга Нурмухаммед деген бала заказ берген. Ошого жасап бергенбиз, анан барып көчмөндөр оюнунда барып эметип бердик, тигип бердик. Андан кийин дагы түрктөр чакырып барып Кулпунар деген айылына ошол 16 метрлик боз үй. Анан эки жагына 8 метрлик боз үй тигип бердик, ошол ичинен эле кирип кетмей кылып. Анан боз үйдүн ошол 16 метрге чейин жасаса болот, андан ары возможность демерек болуп калат экен. Мындай разборный кылып жасаганчы, чечилип кайра тигилмей кылып. Чоң боз үйлөрдү жасаганга көзүм жетет, аны капитальный кылып, аны сваркалап, ууктарын ферма кылып, астын жаап жасай берсе болот, ага. Ограничение жок. Анан 16 метрден жогору көзүм жетпей койду жасаганга. Так бул чоң боз үйдөн 5-6-ны жасадык, чоң боз үйдөн. Ошол экөөсү Турцияга, 4-өөсү бул Кыргызстанга кетти.